ошол мен акайымды алдыңыздарга чакырайын. Сиздер сыйлап биз күткөн республикабыздын эмгек сиңирген артисти, кодол, композитор агайым Борончу Кудайбергенов. Борончу агайым. Рахмат, ассаламу алейкум. Рахмат, ассаламу алейкум. Жакшы киши. Көрдүңүздөр, мен айттым го, чындап жакшы киши. Болду ушу. Эч катуу сүйлөйт. Аябай ичине келсе, абайла дейт, болду. Ассаламу алейкум. Урматтуу алтында болгон аталар, апалар, эжеке карындаштар, бир туугандар, уул кыздарым, балдарым дегенде. Бизде карып калды, балдар деген мындар. Уақытыңыздарды бөліп келіп отырасыздар ғой. Ушул уақыт ар бир адамдын өзүнө Кудай Таала берген экен. Ар бириңиздер өзүңүздөр пайдаланмаксыздар бүгүн тура. Бүгүн Али Султандын концертине келбесеңиздер, балким башка жака бармаксыздар. Балким убара болуп ушунча келбестен үйдө деле жатмаксыздар тура. Бирок ошончо уақыт бөлүп келип атасыздар, ушул баланы сыйлап келип атасыздар. Анан кийин бул концертти дагы Али Султан бир өзгөчө кылып ушундай концерт коем деп келди мага бир күн. Рассрочка кылган там, элдерге карыз берген там дейт. Анан келип мен карыз бергендер эле же болсо шүткендер эле интернетте популярный болуп кетсе, камалып кетпейши кылып. Десем айтат, жок, мен камалбайм, ошо мага бербегендер камалып кетиши мүмкүн дегенде ушинтип атат. Анан кыскасы чыгармачыл инсан да өзү ошентип элге жеңил болсун деп билет баасы 2000, 3000, 5000 ушуга чейин көтөрүлүп кетип атат билеттин баасы. Бирок мен андай кылбай 300 сомдон баштап туруп концерт коеюн деп мындай бир өзгөчө өзүнүн идеясы менен ушундай концерт коюп чыгармачылыгын баштап отурат. Али Султанга бир кол чаап коюңуздар. Али Султан. Мен Али Султанды бир канча жыл болуп калды? 20 жылдык болуп калыптыр Жалал-Абадта Актоок айылында. Ошол жерге барсам мектепте интермед ойноп чыгып аткан экен. Анан кичине ушул балада бир нерсе бар экен, аракет кылса чыга турган бала экен. Анан өзү да келип, аке мен ушул ала кетесизби деди. Мен айттым, өзүм зорго жүрөм билбейм, мен сени каяка ала кетем. Бирок мейли аракет кылып көрөйүн деп ошол бойдон анан кийин мынакей чогуу сахнада аркабызда келатат буюрса. Анан өзүңүздөр өнөрүн көрүп атасыздар. Аябай тайманбаган жигит. Мен ойлойм, ушу келген залда отурган адамдар баарыңыздардын ар бириңиздердин колуңуздарды кармап келди болуш керек бул жигитчи. Учурашып баарыңыздарды мындай колуңуздарды кармап чакырып келди болуш керек да, мен билем да. Ар бириңиздер учурашып, баягы илгери бирөө ушундай саясат кылган экен. Элдин баары менен учураша берген экен. Кийин шайлоо болгондо айтыптыр да, мен кийин президент болгондо ушул президент менен учурашканды айтасыңар деген экен да. Кийин учурашкандын баары ошондо шайлап коюптур да. Анан асарда баардыгы мына ушул өзүңүздөр менен учурашып, ар бириңиздердин алдыңыздардан өтүп, чыныгы өзүнүн чыгармачылыгын ушинтип ар кимиңиздерди ар жактан алып келип топтоп, анан өзүнүн чыгармачылыгын тартып атат. Али Султанга ийгилик болсун, чыгармачылык эргүү. Эми сен 60 жылдык, 50 жылдык юбилейиң болсо келип суусар тебетей кийгизип чепкен жабат элем, сен баштап атасың да. Просто шляпаңды эле алмаштырганга аракет кылып көрөбүз. Калганы жакшы, аракет. Кол чаап коюңуздар анда Али Султан Супатаев. Рахмат. Агай, сиз азыр айтып атпайсызбы, неме 300 сомдон депчи? Сенадан адашып калдыңыз. Адашып калдым. 300 сомдон 3 ай беришет. Элди сүйүнтүбөңүз, мен ишим аркага тартпам. Агай, мен түшүндүм, 300 сомдон акырын сен биринчи жөн илип атсың да мындай. Анан агай, бул рассрочка берилет. Кымбат болгондо сразу өткөндө Кабатовдун 7000ге, эртең Модерн токен деген болот экен, 30.000ге анын алып алышат. Бизге беребиз агай. Сиздики садага катары экен да. Тигилерге салыштырмаганда. Неме? Мен анда келген көрүүчүлөргө бул жолкусунда 300 сом берет экенсиздер. QR код дагы тартып коюптур немесине. Ошол жерде эле сразу банка салып койсоңуздар болот экен да. Анан кийин бир айдан кийин шартыңыздар болгондо жума күнү да 300 сом ыртып койсоңуздар болот. Анан өмүрүңүздөрдө мындай бирөөнү алдабаган адамдар болот го такыр, бирөө. Ушул Али Султандан баштап кидайт эткенге көнсөңөр болот. Болбосо салат болбосо. Борончу агайым. Али Султан Супатаев. Кем болбоңуз, кенен болуңуз. Азамат, өмүрүңүз узун болсун. Денсаулык болуңуздар. Орозоңуздар кабыл болсун, эми орозону жакшы кармап алдыңыздарбы? Тилектер кабыл болсун.
Али Султандай болуп жаңы сахнага чыккан кезде ушундай жүрөгүң дүкүлдөп, уктабай чыгып, эмнени тартып алсам болот экен, элдерди кантип өзүмө көңүл бурдурсам болот, кандай жакшы нерселерди айтсам болот деп ушул курактай аябайчы шадараңдап эле концертке, ар бир концертке чыккан сайын сүйүнүп, концерттен кийин кыздар келишип, таанышып, автограф алып, ал кезде Борбийке окшоп түртүбөй турган эмесиң да. Каякта өзүң тааныла албай атасың, каяктан түртүбөй элек. Өзү негизи булар чыгып кетаткан себеби булар мени баша тааныбайт. Булар чыгып кире берсе боло берет мына алдыдагыларчы. Бага Тынар айткандай, ким сүйлөп атат сахнада десе, билбейм, бир тажик окшогон бирөө сүйлөп атат го дегендей болуп, бир кодойгон бирөө сүйлөп атат окшойт деп кетип калды окшойт. Али Султандай кезинде келип кыздар сени ары сүйрөп, бери сүйрөп сүрөткө түшөт го. Азыр менин башкача түшүп калышкан. Азыр мени өзүм эле тартып алышат сүрөткө. Неге десем, өзүң түшпөйсүң сен? Мен сизди апама көрсөтөм деп койду. Биз ушундай сүрөткө чыгып калабыз азыр. Борбийге окшоп түртүбөйүн десең, алыстан эле өзү эле тете кыз. Сага жакындабай эле сүрөткө тартып алып кетип каласыңчы. Тейчи делимде өзүңдү жакындатып туруп тартып алып кетип кала берди. Мен ошо бек түртүп койгондон кийин ичимен ойлодум да, мен деле түртүп көрбөйүнбү дедим. Мен кызыктым да. Кандай болот экен депчи. Хайп болот экен, шоу болот экен деп. Bir konsertten bir restoranda toy болуп аткан ырдап атсам, bir кыз келип сүрөткө түшөйүн деди да, мен да кыйын болуп түртүп койдум да. Түртүп койсом, баягы кыз мен жаткыра чапса болобу. Ошондо эми ошо коркуп калдым, азыр бирөө сүрөткө түшөйүн десем да. Көрсө түртө турган киши түртөт экен анда. Ал үчүн Борбийге окшоп мындай келбеттүү болуш керек экен, ошондой характер болуш керек экен, мындай грубыйраак, мындай мынтыраштырып деп туруш керек экен да. Жарашпайт экен багачы. Анын үстүнө бек түрткөндө деле бир чет ойлоп калдым да. Мына бек менен бар сөткө түшөм деп атпайсыздар айымдар. Ойлонуп көрсөңүздөр ал. Бекти азыр 20 жашта кыздар тегеректеп жүрсө, аны сен 45ке чыгып алып жанына туруп алсаң, сени түртөт да, конечно. Мынакей менин поклонник. Көрдүңүз? Мынандай алып чөз. Болду. Бул да апасына көрсөтөт. Чында мындай мен ошол сүрөткө түшөйүн деп аткан айымдар, сиздерге эле мындай психологически өзүңүздөрдү ойлоп көрсөңүздөр туурабы? Ал күнүгө биягынан ырдап жакшы жаңырларды, сүйүү жөндөрларды ырдап чыкса, анан ошо жаш кыздарга жагып атса ал, бир күн ой байке автограф берип кой деп биягынан бирөө чыгып, бирөөсүн жетелеп алып, бирөөсүн күтүп тур деп аткан учурду аныкычы. Анан сен 45ке чыгып алып барып кучактан бөлөп монтеле жабышып атсаң, түртмөк турсун тип. Ошо көзүмө көрүнбөгөн. Жылоо жаныма. Ошенте турган учурда. Напси. Ошондо кыздар билип алсаңыздар, өзүңүздөрдөн кетип атпай. Чын айтканда, напси. Маселен мен деле артистмин да, мен деле билем да. Мисалы эми 50 адам болгондон кийин бирөөнө көпчүлүгү жактырат ар кандай кылып. Анан бир сулуу кызды көрдүң, жакшы көрүп калдың. Бул напси да. Анан ал кыз сени жакшы көрүп калсаң, сен сахнада жүргөн болсоң, сени жактырган болсо, сенин жаныңда жүрө берсе, ал өзүнчө, "Ой, мен ушул бектин жанында жүрөм" деп сыймыктанган болуп жүрүп атат да. Анан ал бир аз убакыт өткөндөн кийин кыздар башка дагы бир сулуу көрүнөт да. Сенден дагы сулууракчы. Анан ал аны жакшы көрүп кетип калат, сени унутуп калат. Ал аны менен жүргөндөн кийин ал бир күн дагы башкасы көрүнүп калат. Напси ошондой улам тандай берет да. Ошону билбей анан өзүңөр барып алып, анан ошентип алып, анан кийин эмне десең, анан бек минтиптир, анан тигин типтир. А эмнеге Райым али менен Бегим айды дастан кылып айтасыңар дагы, Бек менен Назиманы ушак кылып айтып атасыңар? Между прочим, Бек Райым алыга караганда жаш эле. Ал 70-терден 80-ге чыгып калган аксакал болуш керек эле, калчаан бакка байлап койгондо. Билесиңер да? 18-де болуш керек эле. Ага караганда Бек жашлуу болуп калды. Менден да кичүү да Бекчи. 1-2 жаш күчүү менден ал.
ошон үчүн элүүгө чыкканда бирок бизде деле ак мөөрдү Жантай чалга тийиптир деп айтабыз да. Жантай чалды, чал деп айтып атабыз го эми. Аксакалдын ролун ойногон аксакал агайыбыз сакалдуу болуп, мындай серьезный болуп, мына 80ге 90га чыккан кишидей болуп ойноп коюптур да кинодо. Мындай жашоодо алып көргөндө Жантай өзү ошондо 52 деле экен. Ак мөөрдү алган кездечи. Ошондо Жантай менден кичүүгөндө бир ачка экен да. Анан кийин ол Жантай чалга тийиптир деп эле. Жаш эле жигит экен. Бирок 50дөй жигит кыз алат, 50ге чыккан кызды ким алат деген кыргыз деп бар го. Ошон үчүн жаш эле экен. Борбиев деле просто жаш эле, аны ачканда биз силерге картаң көрүнүп аткан менен ал жаш эле өзү. Ошон үчүн дастан кылып айта бергиле, элдин алдына чыккан экен, башкаларга бир чети мындайынан карап көргөндө туура эмес кылып аткан сыяктуу болгону менен ал деле бирөөлөргө үлгү болушу мүмкүн да, туура. Өзүңөрдү састараны көрүп атасыңар да кыздар, туура. Ошентип жүрсө болобу экен, чал менен же болбойт бекен деп. Көрүп алгыла, өзүңөрдөн карап көргүлө. Турцияга концерт коюп барып калсам, жалаң биздин кыздарыбыздын көпчүлүгү ошол жакта иштейт го. Анан кийин аяктагы алыста жүргөндөргө биз эл таанымал адамдар мындай көрүнөбүз да. Жакын көрүнөбүз. Бирөөнө бир тууган болуп көрүнөбүз, бирөөнө ага, бирөөнө ата, бирөөнө иний болуп көрүнөбүз. Биз жакшы көрөт эми сахнада жүргөндө. Анан кыздар алып барып биз 7-8 кыз алып барып чай бердим. Мен эркектердин өзүм эле жалгыз. Чай ичкенден эшикке чыктык. Эшикке чыксак эми сүрөткө чыгып атышат. Көчөдө турабыз, түрктөр карап турушат. Анан кыздар сагынып атат, эми кыргызстанып атам да мен өзүм бир тууганы болупчу. Мени бирөөсү бияка тартып сүрөткө түшөт, бирөөсү бияка сүрөт, бирөөсү сүрөт, мен чөйүн деп бирөөсү бияка сүрөт. Мен мунусу менен бир чыгып коем, мунусу менен бир чыгып коем. Көнүп калганбыз деп унчукпай мынтип сүрөткө чыгып атасыз да. Десек түрктөр карап турат, анан мен тамашалап бүтүп коем. Түрктөр ойлоп атат болуш керек. Кыргыздардын сулуусу ушул бала окшойт экен. Аябай талашып. Ошон үчүн сахнада жүргөндөрдү урматсый болот, жакшы көрүү болот. Байын Мыктыбек Арстанбек досум интернетке чыгыптыр. Тиги бекти эме болушайын деп чыккан окшойт, Аны сварщик этип атса барып сүрөткө түшсөң болот, болмок беле. Анан кийин бул минтип атса болмок беле деп. Сварщик менен барып сварщик этип атса аны барып сүрөткө түшөлдү эч ким айтпайт да, туура. Бирөө уста болуп атса, жыгаш уста болуп атса, аны жанына барып кел сүрөткө чыгып болчу дебейт да. Сахнада жүргөн адамдарга ошондой мамиле болот экен да. Ошон үчүн сиздер ошол мындай алданып атасыздар да. Бир нерсени айтайынбы? Мисалы, Бек ошол кыз экөө бир жерге концерт коюп барып калды, Россияга концерт коюп барып калганда экөө көчөдө жүргөндө кел экөөбүз мынтип туруп тиктокко чыгып коебуз деп анан тигинсе ой деп эркелеген болуп мынтип сүрөткө түшүп коет, видеого тартып коет, чыгарып коет. Болду силер чу Бек мындай, тиги кыз мынтип деп элестетип аласыңар го, ушак кыласыңар. Анан Бек концерт койгону келгенде баарыңар келесиңер, ушакчылар бүт келет ушул. Бизде ушакчылар көп да. Аншлаг болуп келишет. Бектин ырын мурда деле угуп жүрүшөт, радиодон деле угуп жүрөт, телевизордон угуп жүрөт, бирок келип көрүш керек да жерден. Ошо кыз жанында туруп, ой деп мынтип муну карап ырдап койсо, тигини караса, ой деп эле ушул жерде келип көрүшүңөр керек да. Болбосо жанагы эле ырын ырдап атат. Ошон үчүн бул жөн эле шоу бизнесте пиар, хайп деп коет. Сиздерге жөн эле хайп кылып атса керек бир чет. Анда ойлонуп койсоңуздар болот. Эми биз Али Султанга окшоп жаш кезибизде концерт койгондо ошентип кыздарды концертке чакырып, улам бирөөсү менен таанышып концертке чакырчу элек жаш кезибизде. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин докторлор менен таанышып калып, педиатр жана балалуу болуп калгандачы. Ошолорго пригласный берип жүгүрүп, ошентипчи. Андан кийин кичине дагы возраст болуп калганда дагы ар кандай достор менен таанышып, аларды эмеге чакырып пригласный. Азыр менин возрастымдагылар пригласный деп биз азыр урологдорду эле чакыра турган болуп калганбыз да. Калгандар кызыктырбайт деле. Ошол досторуң болуп калса пригласный берип ошолоргочу. Калган пайдасы деле жок. Ушундай дем учур этап болуп калат экен. Анан жаңы быйылкы жыл эми айымдар сиздердин жыл 8 марттагы эме болду го тиги. Бул жыл сиздердин жыл, анткенсе быйылкы жыл эме да, жылаан жыл да.
Ошон үчүн сиздер жыл бою майрамдасаңыздар болот. Аял затынын өзү кандай болсо, аялды үйлөндүң да келинчегиңе, үйлөнгөндөн кийин аны кандай кылып ичиндеги, мынтип айтат го, ичиндеги жакшы немени адамды чыгарсаң да болот, жинне тие бер, жаман адам кылып алсаң да болот деп коет го. Ошон үчүн аял затынын ичинде өзү негизи биз тамашалап айткып коебуз го, ай жылаансың го, ажыдаарсың го деп коет го. Көрсө, ошол эки нерсе бар экен өзү. Ушул бекеринен айтылбаптыр да. Мындай бир окуя болуптур да. Бир жигит бир кыз жакшы көрүп калып, анан кийин ага турмушка чык, мага сени жакшы көрүп калдым десе, ал кыз айтат экен, болуптур, сага турмушка чыгам, бирок бир эле шарты бар. Мен сага турмушка чыккандан кийин бир жумада бир жолу суранам, мен бир жака барып келем. Бирок сен такыр сураба. Мени каякка барып келдиң деп сураба. Болду ошол эле. Сага турмушка чыгам деп. Жигит аябай жакшы көрүп калган, сүйүп калган, макул дептир сразу, ойлонбой эле. Үйлөнөт экен, анан бир жыл убакыт өткөндөн кийин анан кызгана баштайт экен да. Эми субботабы, воскресеньябы аялы кетип калат экен. Кайра келет экен, эртең менен кетип калып, кечинде келет экен. Аны сурабайсың да, эме шарт бар да. Сурабай жүрөт, аябай кыйналып, жаман өзүнүн ичинен сыгылып, кыжалат болуп, бир күнү анын аялы баягыдай суббота күнү кеткен, аркасынан аңдып барыптыр. Аңдып барса баягы аял өзүнчө акырын барат экен, шаардын четине чыгып, токойго кирип кетет экен. Таластын токойуна. Чынында таластын токойду аябай мактай беришет го, токойуна баягыда кирип эле нар жагына чыгып кетип калсаң болобу. Токой деле эмес экен, кичине тал экен да, мындай талдар. Андан да жиш токой экен да. Таластар тармалы просто айтып. Жок, токой десем мен аябай жиш токой экен деп ойлочумун да. Токойго кирип кеттир да. Токойго кирет экен да, баягы кыз ажыдаарга айланат экен. Кызчы ажыдаарга айланып туруп анан этип мондай анан чыгып, аябай кышылдап, тим эле бактарды аралап, бактарды ушундай урап, качыратып, сындырып, бактарды ушундай кышылдап келип туруп анан жинин чыгарып, ушундай кышылдап келип анан кайра кыз кайланып кетип анан үйгө келип алчу экен да. Көрсө акылдуу кыз экен да. Бир жумада бар, бир жолу талаага чыгып, жинин ошол жактан токойдон кышылдап, жинин ошол жактан чыгарып, анан келчү экен да үйгө. Аны билбей баягы күйөөсү кысканын аркасынан бара берген. Жылаан болуп айланып кеткен, коркуп кеттир да, таш менен чабыптыр да. Ошол күндөн баштап жылаан сыртта калып калыптыр, ичине кирбей. Ичине кирсе бир жумада бир жол кышылдамак экен да. Ошо сыртта калып азыр күнүгө кышылдай турган болуп калыптыр. Азыр эртең менен эле кечинде деле так жүрөсүң. Ошол үчүн жигиттер үйлөндүңөрбү? Чыдагыла. Кышылдайбы? Ошо унчукпагыла. Се дегенде унчукпасаңар эле жашооңор тынч болот. Ушуну мен өзүм жашоодо жүрүп байкадым мен. Ушу мына 60ка чыгайын деп калдым, мен ушул нерсени түшүндүм. Аял заты жини келгенде жакшы көрсө да урушат. Ушуну билип алам, молодежь силерге айтып коеюн. Аял урушса элечи, мен жаман көрөт экен түшүнбөгүлө. Ал жакшы көрүп атса дагы эркелеп деп атканда да уруша берет. Ошондой бар булар. Урушту да ошондо да пайдаланат. Ошон үчүн аны билиш керек экен. Сагаз бирдеке болсо куша уруша кетпей элечи. Ошон үчүн кандай болсо дагы, мисалы келип туруп урушуп атабы сени, унчукпа. Дагы бирдекеден айтып атабы, вообще унчукпа. Алдыңан чыгып алып айтып атабы, вообще өлүп кал, вообще эле унчукпа. Жоксуң ал жердечи. Укпай кой вообще-чи. Анан такыр жооп бербей койсоңчу, ошондо митет. Айласы кетип калганда да ошентип астынан кайра келиптир. Мындай деп айтсам унчукпай калдың. Демек ошондой экен да. Көрдүң, бар жолун табат да. Ошондо дагы, ооба, ошондой деп айтпагыла. Вообще унчукпай коюш керек да. Нөл. Өзүнө өзү жооп берип, өзү менен өзү сүйлөшүп отуруп анан түгөнөт да, жана кышылдагы түгөнөт. Ошон үчүн жана кошуналардыкына же подружкаларыныкына барып келейин, жана шерине тияк бияк дейткенде барбай эле кой деп айтпай, дебегиле, зачем? Барып келсин. Барып ушул жактан кышылдап, түгөнүп, чарчап, үйгө монтип араң сойлоп кирге турган болуп, ошентип араң сойлоп киргенде анан тумчуктуруп, жастык менен анан уктатып, ошентип аман калыш керек. Азыр жаш кезинде кыйын болуп элечи. Тиги кыйын болуп жаш кезинде аялың жашта баары бир. Как жүрдүң? Эмне кылып жүрдүң?
ким менен жүрдүң? Я деп сурай берет го. Сурап атса жиниңерди келтирмеңиле, сүйүңгүлө. Анткени сага көңүл буруп атат экен, сенден сурап атат экен, сен күйөөсүң да, сен өлүп калды тирүү экенсиң деп билиш керек да турабы. Сурап атабы, значит, ошого ыраазы болуп жүрө бергиле. Мына менин возрастыма келгенде бир возраст келет, вообще сурабай калат. Вообще сурабай калган жаман. Сага внимание нөл болуп калат. Сен просто эле добытчик эле болуп каласың. Сен ага үйгө акча таап келе турган эле инструмент катары көрүнүп каласың. Всё. Эгерде сен акча жакшыраак таап келип берип койгон болсоң, ошого жараша мамиле жасап калат. Балдарын тынч отургула. Унчукпагыла, атаңар чарчап келди депчи. Акча таап келсеңчи, таппай келсең, калдыр, балдарды уруп, сабап, тарактатып ушундай. Короче, өзү менен өзү жашап жүрүп, өзү менен эле ошол учур келет, сурабай калат. Эшиктен келет, мына мен аялым ушундай да, азыр келем, эчтеке сурабайт, экөөбүз отурабыз. Вообще кай жүрдүң анам деп сурабайт. 10 мүнөт өтөт го, убакыт өткөндөн кийин өзүң эле айта баштайсың каяк жүргөнүн. Ана аялың айтат, "Не, сенден бирөө сурап атабы?" дейт. Жолдо келатсам, Жаныбек досум жолугуп калып, койчой Жаныбек деп кухняга чыгып кетип калат. Кухняга чыгып кетип калсачы, кухнянын аркасынан барып, "Эми Жаныбек мындай болду" деп тияка кетип калса, уксаң эми Жаныбек анан кийин экөөбүз мындай кылдык да" деп залга чейин иче аласың. Так укпай койгондо отургусо калып, эки колунан кырмап алып, айтып берип түгөтөсүң. Айтып бериш керек. Эгерде ал күнү айтып бербесең, последствиясы жакшы эмес балдар. Кийин жашооңор анча жакшы болбой калат. Ошон үчүн бүгүнкү нерсени бүгүн айтып түгөтүп, ушинткиле кышылдаганын токтотуп калгыла. Майраңыздар менен.